Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн кайрадан кыргыз тил сабагыбызды улантабыз. Бүгүн силер менен жаңы темага өтүү астында бир сыйра мурунку темаларды кайталап, ошону менен эле бүгүн кайсы теманы өтөрүбүзгө өбөлгө түзүп алалы. Анда эмесе төмөндөгү сүрөттөргө көңүл бурабыз. Бул сүрөттү карап көрсөк, бул жерде кийим кечелер, күндө кийүүчү кийимдерибиз тартылган. Кийинки сүрөттү карайбыз. Текчелерде азык түлүктөр ирети менен эң сонун тизилип турат. Демек, бул тамак аштар. Бул жерде болсо силерге жаккан, силердин сүйүктүү таттууларыңар тизилип турат. Ал эми бул текчедегилерге көңүл бургула. Тазалоочу каражаттар, үйдү, буюмдарды, кийим кечелерди тазалоочу каражаттар текчеде тизилүү. Ал эми бул сүрөттөгү мөмөлөрдү, жашылчаларды биз ар дайым жашообузда колдонуп, сүйүп жейбиз. Текчедеги биз кечеги темабызда эле кайрылган ар түрдүү идиштер, күндө колдонуучу идиш аяктарыбыз ирети менен тизилип турат. Урматтуу окуучулар, бул сүрөттөгүлөрдүн баардыгын биз кайсыл жактан алабыз? Мына ушул суроого ой жүгүрткүлө. Бул буюмдарды кайсыл жерден алсак болот? Мен силерге ишенем, бул жоопту тапты деп. Дүкөндө. Демек, бул товарлардын баардыгы дүкөндө сатылат жана биз дүкөндөн бул буюмдарды ала алабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга өтсөк. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы дүкөндө. Китебибиздин 63 бетине көңүл бурабыз. Мынакей, көз алдыңарга баардык буюм теримдер, азык түлүктөр, мөмө-чөмөлөр, жашылчалар, оюнчуктар сатылуучу дүкөн турат көз алдыңарда. Бүгүнкү темабыздын аты дүкөндө. 63 бетти карайбыз. Биз силер менен биргеликте бүгүнкү сабагыбызда дүкөндө эмнелер сатылат, дүкөндө жүрүү адеби, дүкөндөн буюм сатып алуу деген суроолорго жооп издейбиз жана бул суроолорго жооп берүүнү үйрөнөбүз. Балдар, биз темабызга келерден мурун дүкөндө эмнелер сатылаарын билип алдык. Демек, дүкөндө идиш аяктар, дүкөндө азык түлүктөр, дүкөндө жашылча жемиштер, оюнчуктар, кийим кечелер деги дээрлик биздин жашообузга керектүү буюмдар, тамак аштар сатылаарын билдик. Ал эми кийинки сабагыбыздын этабында дүкөндө өзүн кантип алып жүрүү керек, же болбосо дүкөндө өзүн алып жүрүү адеби деген суроого токтолобуз. Төмөндөгү видеого жакшылап көңүл бурсаңар, менин сүйүктүү окуучуларым, дүкөндө өзүн кантип алып жүрүү керек деген суроолорго эң сонун жоопторду таба алабыз. Бул жоопторду бизге берүү үчүн Бонстиктер бүгүн бизде конокто. Анда эмесе кичинекей видеого көңүлүңөрдү бурабыз. Вместе вспомним про... Бул үйдө Кеби менен Потапик жашайт. Кеби түшкү тамак даярдоо үчүн үйдө азык түлүктөр жетишпегендин көрүп, Потапикти дүкөнгө жумшады. Потапик буга макул болуп дүкөнгө барды. Дүкөндүн астында турду дагы дүкөндүн ичинен эч ким чыкпаганын көргөндөн кийин ага кирүүгө камурду. Бул эң туура. Бирок дүкөнгө өзү алгач кирбестен кыздарга жол бошотту. Бул дагы эң туура. Ал дүкөндүн ичине кирип, эки жакты карап турганча дүкөндүн ичиндеги Перри менен Лёма азык түлүктөрдү салуучу корзинага түшүп алып ойноп жатканын көрдү. Бул туура эмес. Аңгычакты Перри менен Лёма жыгылып түштү дагы товарлардын баарын чачып салышты. Кумба буга кандай гана тартипсиздик деп жини келип таң калуу менен карады. Ал эми магазиндин сатуучусу Корни келип, кандай гана тартипсиздик, бул товарларды кайрадан жыйнаштыргыла деди. Перри менен Лёма сатуучудан кечирим сурашып, товарларды жыйноого түштү.
Бул эң туура. Ал эми бул учурда Потапик өзү эмнелерди алыш керек экендигин акылынан өткөрүп тизмектеди дагы бат эле баштыкчасын азык-түлүккө толтурду. Бул эң туура. Бир убакта Потапи апельсинди кайдан алуу керектигин таппай туруп калды дагы сатуучудан кеңеш сурады. Бул эң туура. Сатуучу ага өзүнүн эң сонун кеңештерин берди дагы Потапик бат эле апельсиндерди таап алды. Аңгычактуу кассанын жанында көп адамдар кезекке жыйылып калды. Бирок алар абдан жакын тургандыктан ыңгайсыздык пайда болду. Бул туура эмес. Алар кайрадан кезекке турушту дагы аралыкты жарым метрден калтырууну туура көрүштү. Бул эң туура. Бул убакта Потапик акчасын төлөдү. Ал эми сатуучу ага ыраазычылыгын билдирип, биздин дүкөнгө дагы келип туруңуз, саламатта барыңыз деди. Потапик дагы сатуучуга ыраазычылыгын билдирип, саламатта калыңыз деп үйүнө сапар алды. Мынакей балдар, биз бул видеороликтен магазинде, дүкөндө өзүн алып жүрүүнүн кандай эрежелери бар экендигин билип алдык. Демек дүкөндө бейбаштык, тартипсиздик кылууга болбойт. Кезекке турганда өтө жакын турууга болбойт. Бардык билбеген суроолорду сатуучудан кеңеш алуу катарында сураш керек. Мына ушул сыяктуу эң жакшы адептүүлүк эрежелерин бизге бүгүн Бонстиктер конокко келип айтып берди. Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек, менин сүйүктүү окуучуларым, силер дагы дүкөндө өзүн кантип алып жүрүү керектигин билип алдыңар деп ойлойм. Дүкөнчү менен биз кантип маек жүргүзүшүбүз керек. Себеби дегенде, дүкөнгө киргенден кийин сөзсүз түрдө биз алгач дүкөнчү менен гана маектешүүгө өтөбүз. Казан канча сом? Бычак канча сом турат? Табак канча сом? Чыны канча сом? А бул чайнек канча сом? Чоң кесени канчага алам? Кашыкты канчага ала алам? Чоң табак канча сом? Деген сыяктуу суроолор менен биз сылык түрдө гана сатуучудан сурай алабыз. Келгиле, анда сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө өтөлү дагы 63 бетте 2 тегиңерде турган азыр эле биз дүкөнчү менен болгон маектеги сураган буюм тайымдардын баасын билебиз. Казан 100 сом, кашык 15 сом турат. Бычак 20 сом, табак 26 сом, чайнек 53 сом турат. Чыны 19 сом, кесе 34 сом турат. Ал эми чоң табак 61 сом турат. Дүкөнчү силерге мына ушул тартипте жооп берип, силерге ал дагы өзүнүн сылыктыгын көрсөтө алат. Сылык мамилеге жетишүү үчүн эң алгач биз адамга, дүкөнчүгө же башка адамдарга өзүбүздүн сылык жана тартиптүү экендигибизди көрсөтө билүүбүз шарт. Биз бул буюмдарды алгандан кийин сөзсүз түрдө дүкөнчү менен коштошуп, ага ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүн биз силер менен дүкөндө деген теманы өтүү менен бирге дүкөндө өзүн алып жүрүү адебин, дүкөндө эмнелер сатыларын, дүкөндөгү буюмдардын баасын кантип суроо керектигин жана дүкөнчү менен кантип маектешүү керектиги жөнүндө жакшы маалыматтарды алдык деп ойлойм. Үйгө тапшырма. 2 сүйлөмдөн турган дүкөнчү менен өзүңөрдүн маектешүүңөрдү түшүрөсүңөр дептериңерге. Мисалы үчүн, азыркы эле сабакта көрсөткөн кашык канча сом турат? Кашык 15 сом турат. Ал эми табак канча сом турат? Табак 50 сом турат деген сыяктуу сүйлөмдөр менен дептериңерге жазасыңар. Дүкөнчү менен коштошуп атканда сөзсүз түрдө саламатта калыңыз, ишиңизге ийгилик деген сыяктуу сөздөрдү айтуу керек. Биз дагы бүгүн сабагыбыздын акырында силерге саламатта калгыла, менин сүйүктүү окуучуларым деген сөздү айтмакчымын. Саламатта болгула, кайрадан сабакта жолугушканча.